Саламатсыздарбы, эфирде Нурньюс маалымат программасы, студияда Айганыш Туратбек кызы. Алгач бүгүнкү жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Мурунку президенттин тарапташы Алга Кылычевдин камакта калуу мөөнөтү узартылды. Ал Алмазбек Атамбаевга каршы көрсөтмө бергени белгилүү болгон. Премьер-министр ишкерлерди, анын ичинен чет элдиктерди мыйзамды сактоого жана маселелерди криминал менен чечүүгө аракеттенбөөгө чакырды. Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу Улуттук коопсуздук комитети иликтөө баштады. Анда эски коррупциялык схемалардын кесепетинен жылуулук электр борбору 500 миллион сомго чейин жоготуп жатканы билдирилген. Мамлекеттик карыздарды төлөөнүн эң жогорку көлөмү 2020 жылга туш келет. Бирок өлкөнүн кийинки жылкы бюджетинде эч кандай өзгөчөлүк жок. Ош шаарынын Бурбордук көчөсүндө жайгашкан Тешик-Таш базары кала сыртына көчүрүлөт. Бирок мындай чечим соодагерлердин наразычылыгын жаратууда. Бишкектеги белгилүү актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун элге жакпаган айкели жаңыланат. Мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы тарапташы Алга Кылычевдин камакта калуу мөөнөтү узартылды. Бул тууралуу 24 KG агенттигине 1 май райондук соту билдирди. Соттун чечими боюнча Алга Кылычев 9 декабрга чейин камакта болот. Мурунку президенттин тарапташы Амантур Жамгырчиев, Марат Шаменов, Алга Кылычев, Кыяз Смайылов, президенттин аппаратынын мурунку башчысы Фарид Ниязов жана башкаларга массалык башаламандык, адам өлтүрүү, барымтага алуу беренелери боюнча айып тагылууда. Эске салсак, буга чейин Алмазбек Атамбаевдин тарапташы Алга Кылычев мурунку президентке каршы көрсөтмө бергенин 24 KG агенттигине жактоочусу Замир Жошов билдирген. Ал жакында эле номер 1 тергөө абагынан Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу коргоочу жайына которулган. Мамлекет ишкерлерди коргоону өзүнүн маанилүү милдеттеринин бири катары көрөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев өкмөттө өткөн жыйында бишкектик ишкер Хуфур Абдурахмандын уурдалып, андан кийин киши колду болуп көз жумганы боюнча кылмыш фактысы сөз болгондо учурда айтты. Премьер бул кылмыш иши боюнча бардык күнөөлүү адамдарды, анын ичинде маалымат ташыгыч ким экендигин аныктоону тапшырды. Кеңешмеде ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Хуфур Абдурахмандын өлүмүнө байланыштуу 8 шектүү кармалып, тергөө абагына киргизгенин билдирди. Андан тышкары кылмышка тиешеси бар, анын ичинде ишкердин автоунаасын сатууга аракет кылган жарандар аныкталганын кошумчалады. Премьер-министр ишкерлерди, анын ичинен чет элдиктерди мыйзамды сактоого жана маселелерди өз алдынча криминал менен чечпөөгө аракеттенбөөгө чакырды. Эгерде маселе жаралса, өмүрдү жана мүлктү сактоо үчүн милицияга кайрылуу керектигин айтты. Айта кетсек, ишкер Хуфур Абдурахман 4 октябрдан бери дайынсыз болуп, анын сөөгү 19 октябрда Нарындын Кочкор районунан табылган. Бишкек шаардык соту Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоп түзөөдөгү коррупцияга байланыштуу абакта отурган мурдагы аткаминерлердин бөгөт чарасын өзгөрткөн жок. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы тараткан маалыматта айтылат. 7 октябрда Бишкектин Свердлов райондук соту жогорудагы иш боюнча шек саналып жаткан адамдарды 12 декабрга чейин камакта калтырууну чечкен. Шектүүлөрдүн жактоочулары райондук соттун бул токтомуна каршы шаардык сотко арызданган. Айта кетсек, жылуулук электр борборун модернизациялоо боюнча кылмыш ишине байланыштуу мурдагы өкмөт башчылар Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Оспонбек Артыкбаев, Улуттук энерго холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Салидин Авазов менен жылуулук электр борборунун модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучусу директору Темирлан Биримкулов камакка алынган. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврова үй камагында. Аларга коррупция жана кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери боюнча айып тагылган.
Бишкек жылуулук электр борборуна көмүр сатып алуу боюнча өткөрүлгөн тендерге байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтөө иштерин баштады. Бул маалыматты Азаттыкка атайын кызматтын расмий өкүлү Рахат Сулайманов растады. Анын маалыматына караганда, жылуулук электр борборуна көмүр сатып алууга байланыштуу материал 1 октябрда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейистерине Жазык кодексинин 233 беренеси коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу менен катталган. Учурда иликтөө иштери жүрүүдө. Айта кетсек, быйыл 4 сентябрда өткөн тендердин 2 этабында жалгыз калган Контакт Углепром компаниясы жеңүүчү деп табылган. Келишим боюнча бул ортомчу компания 1 миллиард 27 миллион сомго Казакстандын Шабыркөл кенинен 400 000 тонна көмүрдү Луговойго чейин тартып келген. Тендердик комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Расул Үмүталиев Бишкек жылуулук электр борборуна Казакстандын Шабыркөл көмүрүнүн кымбат баада сунуш кылганын ортомчу компания тандалганын, бул эски коррупциялык схемалардын кесепетинен жылуулук электр борбору 500 000 сомго чейин жоготуп жатканын билдирип чыккан. Мамлекеттик карыздарды төлөөнүн эң жогорку көлөмү 2020 жылга туш келет. Мындан улам келерки жылда республикалык бюджетке олуттуу мамиле болуусу керек. Бирок иш жүзүндө 2020 жылдын бюджетинде эч кандай өзгөчөлүк байкалбайт. Мындай пикирин укук коргоочу Рита Карасартова билдирди. Ошондон улам мамлекеттин башкы каржы документи чийки талкууланып, мурдагыдай эле кабыл алына турганын баса белгиледи. Бүгүн жогорку кеңештин тармактык комитети өлкөнүн 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-22 жылдарга божомолуу жөнүндө мыйзам долбоорун талкууга алмак. Бирок айрым себептер менен ал башка күнгө жылдырылды. 2020 жылга республикалык бюджети жана 2021-2022 жылдарга болжолуу жөнүндө мыйзамдын долбоору парламенттеги тармактык комитетте бүгүн дагы каралбай калды. Буга негизги докладчиктин жыйынга келбей калганы себеп болду. Маалымдалгандай, каржы министри Бактыгүл Жээнбаева ушул тапта иш сапары менен Америкада жүрөт. Мындан улам депутаттар бюджеттеги ар бир тыйындын эсеби так болушун белгилешип, бюджеттик долбоорду каржы министри өзү келгенде кароо чечимине келишти. Бюджет бұл жалпы мамлекеттің Кыргызстандын 1 жылдық жашоосу да. Ошон ар бир кайда кеткен каражаты бардык секторлорго, бардык тармактарга. Ошондуктан бүгүн эми орун басарды сыйлайбыз. Орун басар жакшы жигит, бирок жетекчи болуш керек деген ойду айтсам мен дагы. Ушуну менен бюджет долбоору ар кандай шылтоолор менен парламенттеги комитеттердин жыйынынан 3-чү ирет жылдырылды. Жарандык активист Рита Карасартованын пикиринде, депутаттар мыйзамды улам кийинкиге атайын калтырууда. Анткени 2020 жылдын келерине 2 айдан ашыгыраак гана убакыт калды. Мындан улам эл өкүлдөрү бюджетти кароону жылдырып отуруп, декабрь айында шашылыш түрдө дүңүнөн кабыл алууну адатка айланткан дейт. Азыр мына могул октябрдын ортосу, ноябрь, сентябрдан баштап бул уже баягы финишке жакындап калган кез да. Бул уже жалпы бюджетти декабрдын ортосуна чейин бекитип бериш керек. Бирок бизде дайыма ушундай кылышат да, атайлап ушинтип созуктуруп жүрүп, жакын калганда 2020 жыл эмне болуп кетти элек, батыраак бекитип бериле деп туруп, ичиндеги канча-мынча статьяларды түшүнбөй калгандай кылып өткөзүп кетишет да. Ошого депутаттар жыл сайын жол берип келишет да. Анан өздөрү мына урушумуш болуп коюшат дагы, фактически баары билишет, эртең кабыл алат да, көзүн жумуп кете беренин билет. Өкмөт 2018 жылдын бюджетин аткара алган жок. Буга ылайык Кенжебек Бокоев бул үчүн кимдир бирөө жооп бериши керек деп эсептейт. Айтымында 2020 жылдын бюджетин караардан мурун 2018 жылы бюджеттин аткарылбай калышын талдоо керек. Анан барып 2019 жылдын бюджетиндеги өзгөртүүлөрдү карап, кийин 2020 жылдыкын бекитүү шарт деди. Бардыгы минус менен келатат, налогда, таможняда. Кандай өзгөрүү алып келесиңер азыр өкмөт? Бизге колдоп бергиле деп тур. Мына уже азыр ноябрь келип калды. 19-ду карабай туруп биз 20-ны кабыл алганыбыз, мен ойлойм, одоно кемчилик болуп калат го депчи. 19-жылы 2 миллиард сом өнүгүүгө деп туруп бекитип бергенбиз туурабы? 2 миллиард сом. Анын тизмесин, ошол 2 миллиард сом кайсыл объектилерге кетет деген тизмесин мына жакында беребиз деп туруп кабыл алганда былтыркы жылдын аягында айткансыңар. Ошол мына беребиз деген, билбейм, мен башка депутаттарга эле берип койбосоңор, деги бербей койдуңар го ошо 2 миллиард сомду. Не болду ошол 2 миллиард сом?
Адистердин айтымында 2020 жылдын бюджетинде эч кандай өзгөчөлүк жок. Тескерисинче саламаттык сактоонун бюджетинин 1 миллиард сому кыскарып, ошол эле учурда парламенттик шайлоолорду өткөрүүгө 1 миллиард сом бөлүү каралган. Ушундай эле кыскартууга социалдык өнүгүү министрлиги дагы туш болгон. Мындан улам айрым эксперттер ар кайсы тармактарда кандайдыр кризистер башталышы мүмкүн экенин айтып, бул жылы бюджетке башкача мамиле жасоо зарыл дешет. 2020 жылдын өзгөчөлүгүн айта турган болсок, бул жылда бизде эң көп мурунку алган карыздарыбыздын проценттери, анан баягы негизги алган акчабызды кайтарып берүү жылы башталып аткан жылда. Ошон үчүн биз белибизди бекем бууп, мамлекетибиз каяка барат, кантет, эмне болот деген маселелерди ачык талкуулашыбыз керек да. Мисалы, кереги жок отраслдарды балким жоюп салышы керек. Мисалы, губернаторлордун бизге кереги жок. Жанагы өкмөттүн элчиликтери деп коет. Алар эмне иш кылып атат? Алар жөн эле статистиканы чогултушат. А эмне биздин борбордогу өкмөт 40 райондогу акимдер менен иштеше албайбы? Рита Карасартова мындан сырткары бюджет маселеси боюнча коомдук угууга 120 депутаттын ичинен 3 эле эл өкүлү катышканына нааразы болуп, коомчулук бюджет маселесин депутаттар менен талкуулоо үчүн келгенин, жай тургундар менен парламентте эмес, башка жерден деле талкуу өткөрүүгө мүмкүн экенин айтты. Анархан Алтымышева, Равшан Тойчиев, Нурньюз, Бишкек. Азыр чет элдик жаңылыктар менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн иш сапарынын алкагында Жапон императору Нарухитонун такка отуруу аземине катышты. Ага арналган чоң салтанатка 170тен ашык өлкөдөн келген жогорку даражалуу конуктор катышты. Нарухито ант берип жатып, милдетин так аткарууга жана өз өлкөсүндө бакубат жана бейпил жашоо курууга убада берди. Бул окуянын урматына Жапонияда жол эрежесин бузуу өңдүү майда чүйдө кылмыш кылган 550 миң адамга мунапыс берилди. Айта кетсек, Нарухито Жапониянын 126-чы монархы болуп калды. Ал атасы Акихитодон бийликти быйыл 1-майда өткөрүп алган. Акихито жашы улгайып калганына жана саламаттыгына байланыштуу тактысын уулуна берген. Мындан улам Жапонияда 200 жылдан бери биринчи ирет императорлор көзү тирүүсүндө алмашкан. Жапонияда император саясатка же өлкөнү башкарууга кийлигишпегени менен мамлекеттин жана улут биримдигинин символу болуп саналат. Чет элдик кабарларыбызды улантабыз. Сирия тургундары Американын өлкөдөн чыгып бараткан аскердик автоунааларына таш помидор менен урушту. Бул жергиликтүү элдин Дональд Трамптын аскерлерин чыгарып кетүү боюнча чечимине карата реакциясы болгон. Ал эми Чилидеги калайман башаламандыкта кийим тиккен фабрика өрттөлүп, анда 8 адам каза тапты. Россиянын Красноярск крайында аза күтүү күнү болуп өттү. Ушул жана башка эл аралык жаңылыктар менен кийинки материалдан тааныша аласыздар. Красноярск крайында кече 21 октябрда аза күтүү күнү жарыяланды. 19 октябрда Сейба дарыясындагы 5 дамба кыйрап, анын кесепетинен 15 киши өлгөн, дагы 5 кишинин дайыны чыкпай жатат. 20 октябрда Орусиянын тергөө комитети дамбалар алтын казылган тилкеден сууну буруп туруу үчүн мыйзамсыз курулганын маалымдады. Тергөө эч ким ал объектилерди текшербегенин, тиешелүү документтери берилбегендигин аныктады. Кырсык 19 октябрга караган түнү алтын кенде болгон. Топурак ылай таш аралаш толкундун бийиктиги 4-5 метрге жетип, технологиялык бөлмөнүн суусун кармап турган дамбаларды кыйраткан. 2 жатакана баткактын алдында калган. Ишембиде дамбага ээлик кылган компаниянын жетекчиси жана 2 кызматкер кармалган. Чилиде калайман башаламандыкта кийим тиккен фабрика өрттөлүп, анда 8 адам каза тапты. Метронун жол киреси жарым центке 3 сомго кымбаттаганына байланыштуу бул өлкөдө 3 күндөн бери нааразычылык тоз тополоң токтобой жатат. Көчөгө чыккандары машиналарды өрттөп, дүкөндөрдү жана башка жайларды талкалап жатышат. Полиция аларга каршы жаш агызган газ колдонду. Борбор шаары Сантьягода бир катар шаарларда өзгөчө абал жарыяланды. Чилинин президенти Себастьян Пиньера тартип орнотуш үчүн көчөлөргө аскерлерди жайгаштыруу тууралуу буйрук чыгарды жана бул чечимин демократия өзүн коргоого милдеттүү деп түшүндүрдү. Ишембиде президент метронун жол киресин көтөрүү тууралуу чечимин жокко чыгарганы менен нааразычылык уланууда. Чили Латын Америкасындагы эң бай өлкөлөрдүн бири болгону менен коомдо теңсиздик дагы эле көп.
Сириянын мамлекеттик телеканалы жекшембиде кабарлагандай, армия Ракка чөлкөмүндөгү стратегиялык жайларга жайгаша баштады. Өткөн жума күрд кошундары түрк куралдуу күчтөрүнүн мизин кайтаруу үчүн Дамаска баш ийген армияны жардамга чакырган. Ошондон бери сириялык аскерлер мурда Вашингтондун коргоосунда болуп келген аймактарга жайгаштырылган. Ошол эле телеканал АКШ өз жоокерлерин Манбиш шаарынын жанындагы базадан алып кетип жатканын маалымдады. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп айдын башында Сириядагы 1000 аскерин алып кетүүнү чечкен. Жана бул катуу сынга кабылган. 19 октябрда АКШнын коргоо министри Марк Эспер ошол контингент Ислам мамлекети террордук уюмуна каршы согушту улантуу үчүн Иракка жайгаштырыларын билдирген. Айта кетсек, 18 октябрда АКШ менен Туркия Сириянын түндүгүндөгү түрк армиясынын операциясын убактылуу токтотууну макулдашкан. Ага ылайык Туркиянын чабуулу убактылуу 120 саатка токтотулган. Бул убакытта күрдтөрдүн куралдуу кошундары аскердик операция болуп жаткан аймактан чыгып кетүүгө тийиш. Туркия жана ал колдогон сириялык козголоңчу топтор президент Дональд Трамп америкалык аскерлер чек аралаш аймактан чыгарылып кеткенин жарыялары менен Сириянын түндүгүндөгү чабуулун баштаган. Күрдтөр Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү болгон, бирок Анкара аларды террорчу топко теңейт. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кеткени боюнча чечимин сынга алышып, атышуунун токтогонуна карабай Туркияга каршы санкция киргизерин билдиришкен. Күрдтөрдүн хабар жаңылыктар агенттиги Сириянын Камышлы шаарынын тургундары Американын өлкөдөн чыгып бара жаткан аскер унааларына таш, помидор жаадырып жаткан видеосун жарыялады. Бул туурасында РИА Новости жазды. Басылманын маалыматында жергиликтүү эл Туркиянын Тынчтык булагы операциясынын алдында Дональд Трамптын аскерлерин чыгарып кетүү боюнча чечимине ушундай реакция кылган. Айта кетсек, 17 октябрда АКШнын вице-президенти Майк Пенс Туркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында Сириядагы согушту токтотуу боюнча макулдашуу болгонун айткан. Туркия жогорку күрд кеңешинин куралдуу түзүмүнүн күчтөрүнө 120 сааттын ичинде коопсуз жайга чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк берип, чабуулду токтоторун кабарлаган. Америкалык аскерлер чек аралаш аймактардан чыгып кетүүсүн улантууда. Түндүк Македонияда мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоо өтөт. Өлкөнүн премьер-министри Зоран Заев келерки парламенттик шайлоо кийинки жылы 12 апрелге белгиленгенин билдирди. Буга Брюсселдин Түндүк Македония жана Албанияны Европа биримдигине кошуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырып койгону себеп болду. Анда бул өлкөлөр Евро шаркеттин бир катар талаптарын аткарышы керек экендиги айтылды. Скопье жана Тирана менен сүйлөшүү кийинки жылдын башына калды. Зоран Заев буга байланыштуу нараатчылыгын билдирип, жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо жарандар мындан ары кайсы жолу менен бараарын тандаш үчүн керек экендигин айтты. Буга чейин Түндүк Македониянын Европа биримдигине киришине курамында Македония аттуу тарыхый облусу бар Грекия каршы болуп келген. Македония республикасы ушундан улам атын Түндүк Македония деп өзгөрткөн. Бул жолу Түндүк Македониянын Евро шаркетке кошулушуна Франция, Дания жана Нидерланды макул болгон жок. Уюмдун жетекчилери жана бир катар мүчөлөрү муну тарыхый жаңылыш чечим деп сыпатташты. Түндүк Македония менен Албаниядан сырткары Монтенегро менен Сербияда Европа биримдигине кошулууга аракет кылып келет. 2010 жылдагы Оштогу июнь окуясынан жабыркаган 160 үй бүлөгө берилген батирлердин документтери жок. Мындай маалыматты Ош шаардык мэриясынын турак жай департаментинин адиси Асейин Алымов билдирди. Анын сөзүнө караганда документтештирүүгө тургундардын өздөрү кызыктар эмес. Алардын кээ бирлери батирлеринин кичине экенин айтышып, аны кеңейтүүнү көздөшүүдө. Өлкөнүн түштүгүндөгү 2010 жылдагы июнь окуясына жабыркаган 160 үй бүлө батирге ээлик кылуучу документтери жок жашап жатышат. Бул тууралуу Ош шаарынын турак жай департаментинен билдиришкен. Мында үйдө документтештирүүдө жашоочулар өздөрү кызыктар эместей. Анткени өз убагында үйдү каттатуу алардын милдети. Бирок аталган ишкана тургундарга эскертүү берип гана тим болушат. Себеби ар бир жашоочунун документин текшерип тактаганы укуктары чектелүү. Аларга эми менчтештирүү боюнча биз бир канча эскертүүлөрдү сунуштоолорду жөнөтүп атабыз. Эми эртерээк ошол үйүңөрдү менчтештирип алгыла, ошол тактап алгыла иш кагаздарыңарды депчи. Ошондой гана бир алардан бир сурануу гана максатта айтып атабыз. Анан аларды биз мажбурлап алып келип менчтештирип ал дегендин андай биз укук жок. Бурма Ашимова июнь коголаңында уулунан айрылган. Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан берилген үй жайды былтыркы жылы гана документтештирип алганын билдирди. Анын айтымында көп кабаттуу үйдөгү жашоочулардын айрымдары батирлерин тар деп мамлекет кеңейтип берүүнү суранып документтерин албай жатышат. Бизге чоңойтуп берсин деп атат. Эми токтон бир эле чыгат да.
Токтомго карап туруп ана мына деди, кече жаңы жылдан кийин мен өткөзүп алганмын. Ошол баардык приватташылган. Ошол эле кече айтты. Дайынсыздар комнун төрайымы. 6-9 барбыз бир комнаттуудан. Бизге 2 комнат, 3 комнат кылып бермейинче биз албайбыз документ дешти. Эми өздөрүнүн ою билет. Бул маселе боюнча юрист Нургазы Абдывалиевдин айтымында турак жай үчүн жашоочулар өздөрү тийиштүү органдарга кайрылуусу абзел. Эгер жарандар турак үйүн каттатпай жүрө берсе, ага тиешелүү эмес болуп калат дейт. Мындан тышкары мыйзамда турак жайды качан, канча убакытта каттатууга болот деген сыяктуу атайын мөөнөт да көрсөтүлгөн эмес. Каттатпай калгандыгы бул Кыргыз Республикасынын турак жай кодексинде көрсөтүлгөндөй талабына ылайык. Ал жерде менчик укугу мамлекеттик каттоодон өткөндөн кийин гана таанылат. Андыктан бүгүнкү күндө ал мамлекеттик каттоодон өтмөйүнчө ал адамга таандык деп эсептесе болбойт. Маалыматтарга таянсак, Ош жана Жалал Абад шаарларын калыбына келтирүү боюнча мамлекеттик дирекция тарабынан 2012 жылы жалпы 1186 батирге ылайыкташкан 20 көп кабаттуу үй курулган. Июнь окуясында жабыркагандарга жалпысынан 577 батир берилип, артып калган батирлердин 396-сы ипотекалык негизде берилген. 160-ы мамлекеттик кызматтагыларга жана 53 турак жай ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге бөлүштүрүлгөн. Таткашабдан Бактыгүл Мерадилова, Актылек Акылбек уулу, Нур Ньюс. Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө жайгашкан ири базар кала сыртына көчүрүлөт. Тешикташ деген ат менен таанылган соода жайлары учурда башаламандык жаратып, унаа жолуна чейин чыгып кеткен. Мындай жагымсыз жагдай шаардын көркүн бузуп, чет жактан келген коноктордо жакшы маанай жаратпай келет. Мындан улам Ош шаардык мэриясы аны Жапалак аймагына көчүрүп, ири соода түйүнүнүн ордуна этно базар түптөөнү көздөдү. Бирок мындай чечим соодагерлердин наразычылыгын жаратууда. Шаарынын Ленин көчөсүнүн жол четтери өзүңүздөр көргөндөй мөмө жемиш сатылуучу базарга айланган. Мындай көрүнүшкө Ош шаардык мэриясы бир канча жолу эскертүү бергени менен соодагерлер 20 жылдан бери тиричилик, акча табуу керектешип, соодаларын улантып келишет. Кала бийлиги кийинки жылы аталган мөмө жемиш базарын Ош шаарынын жанаша жайгашкан Жапалак аймагындагы унаа базарынын жанына жылдырууну пландоодо. Муну менен алар жол тыгындарын жана башаламан соода жайларды жоюуну көздөйт. Ал эми Ош шаардык мэриясынын маалымат катчысы Азамат Апсаттаров азыркы соода жайлардын ордуна этно базар болоорун айтат. Мындай иш-аракеттердин максаты калаага туристтерди тартуу жана аларга жакшы жагдай түзүү болуп саналат. Борбордук базар эми биз анализ кылып көргөндө Ошко келген туристтердин көбү эле Сулаймантоодон кийин эле Борбордук базарга кызыгат экен. Ошону этно базар кылып буюрса эмки жылдан аракеттер көрүлөт. Ал эми мөмө жемиш базарын чыгаруу боюнча ал базарды биз бүгүн же эртең баштайбыз дебейбиз. Бул дагы кийинки жылдын планында каралып атат. Анткени мына Жапалак унаа базарынын айланасында 50 гектар, жалпы 50 гектардан ашык жер трансформация боло элек. Ошол трансформация кылгандан кийин ошол жерге мөмө жемиш базарында кошо чыгаруу маселеси каралып атат. Шаарда Тешикташ деп аталган мөмө жемиш базарында соодагерлердин көксөгөнү заманбап орундар. Алардын айтымында бул жайда шарт жетишсиз. Мындан улам кала бийлиги сатуучуларды жылдыра турган болсо, бардык шарты болсо гана көчүүгө макулбуз дейт сатуучулар. Шаар губернатор мэрлерге кайрылып кетет элем. Мына биздин Кыргызстан көп мамлекеттерге кыдырып жүрүшөт. Ар бир мамлекеттин жолун көрүп келип атышат, базарын көрүп келип атышат. Ушуну көрдүм эле, ушуну кылыш керек эле, ушунун туалети мынандай таза экен, жолу мынандай экен, жолунун чекесинде тротуарлар мынандай экен дейт. Эмне үчүн ошолорду көрүп келип туруп, биздикилер ошолорду ойлоп туруп жасайын дешпейт. Биз ушуга элдин баардыгы капабыз. Мындагы айрым соодагерлер базардын көчүрүлүшүнө каршы. Алардын айтымында кардарларды бир жерге үйрөтүп болгон соң, кайра дагы башка жакка чакыруу кыйын дешет. Ал эми жол четине чыгып соода кылган сатуучулар бул туура эмес экенин моюндайт. Биз жылбайбыз да каякка жылабыз эми? Оякка ким барат эми машина базарга? Машина базар жагы алыста эми, адамдар бул жерге үйрөнүп калган, клиенттерибиз үйрөнүп калган. Жолго чыгыш мүмкүн эмес. Азыр клиент койдук эле да ал жакта турабыз. Базарга келген кардарлар соода жайлар жол четинде болгондуктан азык-түлүк алууга ыңгайлуу деп базардын көчүрүлүшүнө көз караштары түз эмес. Анткени базар шаардын ичинде жайгашып, шаар тургундары үчүн ыңгайлуу болот. Неудобно, конечно. Бу жерде удобно, жакын, шаардын ичинде любой жакка кетсеңиз болот да бул жерденчи.
Например, мага очень удобно. Бизге өзү движенияга неудобно. Анан так дыйкандар көнүп калган да, базарчылар көнүп калган, алуучулар көнүп калган. Ошол жагы бар да. Өзүңүзгө кандай? Өзүмө ошол жери выгодно бирок. Тез келип тез кетесиң, жолго жакын. Анан кыйла жөндүрөк. Маалыматка таянсак, аталган Тешик таш базары 20 жылдан бери иштеп келет. Соодагерлер буга чейин бийлик өкүлдөрү андагы баш аламандыктарды жоюу үчүн аракеттер каралбаганын айтат. Ал эми бул жайга Ош облусунун бардык райондорунан дыйкандар мөмө жемиштерин алып келип, ортомчулсуз сатышат. Мындан сырткары, кошуна өлкөлөрдөн да ар кандай арзан баадагы мөмө жемиштер киргизилип турат. Бактыгүл Мирадилова, Актилек Акылбек уулу, Нурньюз. Белгилүү актер жана сүрөтчү Сүймөнкул Чокморовдун жаңы айкели Бишкекте 17 ноябрда коюлат. Бул тууралуу Бишкек мэриясынан кабарлашты. 2017 жылы Бишкектин Чүй жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишине тургузулган айкел Сүймөнкул Чокморовго окшошпой калганы үчүн Маданият министрлигинен көркөм кеңеши аны алмаштыруу тууралуу чечим чыгарган. Быйыл жайында кайрадан 4 этаптан турган сынак өтүп, 18 безитчинин ичинен Азамат Абдрахмановдун эмгеги тандалып алынган. Буга чейин жаңы айкел актердун 9 ноябрда белгилене турган мааракесине чейин коюлары аныкталган. Бирок бул мөөнөткө чейин жетишпей, 17 ноябрь кино күнүнө карата тургузулмай болду. Быйыл ноябрь айында кыргызстандыктар 7-11 ноябрда 4 күн катары менен эс алат. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык 7-8 ноябрда Кыргызстанда тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү белгиленет. Ал эми калган 2 күн ишемби, жекшембиге туура келет. Айта кетсек, постсоветтик аймакта акыркылардан болуп Кыргызстанда майрам катары эсептелген Октябрь революциясынын күнүнүн ордуна жаңы майрам катары 7 ноябрь тарых күнү, ал эми 8 ноябрь ата-бабаларды эскерүү күнү болуп жарыяланды. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нур ТВнын мобилдик репортеру өз ишин улантууда. Мында коомдо болуп жаткан окуяларды, көйгөйлөрдү эфир аркылуу жеткирүү мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал үчүн 0553 53 00 05 WhatsApp номери суткабой кызматта. Биздин эфир сиздер үчүн гана иштемекчи. Мына ушундай берүүлөрүбүз менен жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Амандыкта көрүшөлү.